Бардык тугандар, чын жүрөктөн салам айтам. Кудайдын сүйүүсү силер менен, тынчтыгы силер менен болсун. Келе жаткан улуу белек майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул абдан керемет майрам. Ыйык жазуу бул майрамдын кандай мааниге ээ экендигин бизге айтып берет. Ыйык жазуудан Римдиктерге жазылган каттан 11-бөлүмдөн бир аяттарды окуп берейин. О, Кудайдын акылы кандай терең, анын билими кандай жеткилең, анын чечимдери акыл жеткис, анын жолдору изилденгис. Теңирдин акылын түшүнгөн адам барбы? Же ага кеңешчи болгон адам барбы? Кудайдын сөзү, Кудайдын акыл жеткис акылмандыгын айтып жатат. Анын билимин түшүнгөн адам барбы дейт. Анын жолдору изилденгис. Чындап эле Кудайдын акылы канчалык терең. Анын акылмандыгы, анын билими, Теңирдин акылмандыгынын тереңдиги бир нерседе көрүндү. Дагы бир жерде 1 Тимотейде 3-бөлүм 16-аятта мындай дейт. Ишенимдин сыры улуу экендиги шексиз. Кудай адам болуп келди. Кудай адам болуп келди. Бул акылга сыйбаган чындык. Көп адамдар айтышат. Кантип Кудай адам болуп келе албайт болчу? Кудай адам болуп келбейт дагы. Кантип адамдын деңгээлине түшмөгө эле? Кантип ал күнөөкөр адамдай болмок эле? Деп көптөр айтышат. Эгерде биз суроо берсек, Кудай кудуреттүүбү? Кудайдын акылы чексизби? Кудайдын акылмандыгы тереңби? Эгерде Кудай адамды топурактан эмес, темирден жасап койсо болот беле? Жасай алабы? Албетте ооба. Кудай адамды суудан жасай алат беле? Албетте ооба деп айтышат көптөр. А Кудай адамды жыгачтан жасап туруп, өмүрдөн үйлөп койсо адам болуп кала алат беле? Ооба. Анткени Кудай баардыгын кыла алат. Ал эми Кудай жерге адам болуп келе алатпы? Эгерде Кудай кудуреттүү болсо? Албетте ооба. Бир жолу бир адамга ошондой суроо берсем, айтат, жок дейт. Кудай баардыгын кыла алат. Кудай жыгачтан адам жасап кое алат, адамды темирден жасап кое алат, бирок жерге адам болуп келбейт дейт. Ооба, ал адамдын өзүнүн чечими, өзүнүн ишеними. Бирок ыйык жазуу Теңирдин акылмандыгы жөнүндө, Кудайдын акылы канчалык терең экендиги жөнүндө, анын билими кандай жеткилең экендиги жөнүндө айтып жатат. Ушунчалык акылга толгон Кудай, акылмандыктын туу чокусу жерге адам болуп келди. Ал адамзатты күнөөдөн куткарыш үчүн жерге адам болууну чечти. Ал кудуреттүү, күчтүү болгондуктан адамдын денесин алды. Бул нерсеге акыл жетпейт. Бирок Кудай ошону кылды. Ал жерге келгенде Ыйса Машаяк болду. Ал адамзаттын күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн адамдай болуп жашады. Ал күнөө кылбай жашады. Бир да күнөө кылган жок дейт ал жөнүндө. Ал адамдын өз күнөөлөрүнүн баардыгын өзүнүн мойнуна алып, айкашкан жыгачта өлдү. Өзү айткандай, пайгамбарчылыктар айтып келгендей, 3-чү күнү ал тирилди. Ал асманга көтөрүлдү. Ал даңк менен жогору көтөрүлдү. Эми ал Машаяк жакында келет. Караңыздарчы, Кудайдын акылмандыгы кандай терең. Көптөр айтышат, а эмнеге Кудай чоң адам болсо, Кудай өзү келген жок жер бетине? Же болсо Кудай эмне себептен өзүнүн периштесин жиберген жок, кайсы периштесин? Эмнеге? А эмнеге адам болуп келди? Бул жерде да Кудайдын акылмандыгы терең. Кудайдын акылы чексиз. Кудай адам болууну чечти. Анын чечимдери жеткилең. Анткени адам Кудайдын жерге адам болуп келишине себепкер болду. Адам Кудай болгон ишенбестиктен улам, тил албастык кылып, Кудайдан четтеди. Кудайдын осуятынан баш тартты, аткара албады. Ал эми Кудай жерге өзү адам болуп келип, ал өзүнүн осуятын, өзүнүн мыйзамын аткарды. Кандай аткарыш керек экендигин жолун көрсөттү, ишеним беле кылды. Эми ким ага ишенсе, ким Ыйса Машаяктын артынан ээрчисе, ал Кудайдын улуу колдорун түшүнө алат, улуу иштерин ал көрө алат. Ыйык жазууда дагы бир жерде окусак мындай дейт. Өзү сыналып азап чеккендиктен сыналып жаткандарга дагы жардам бере алат.
Кудай жерге адам болуп келди, наристе болуп төрөлдү, Мариям кыздын ичинде пайда болду, ыйык руктан пайда болду. Ал төрөлдү, наристе болуп төрөлүп адамзаттын жашоосун башынан аягына чейин өткөрдү. Демек, Ыйса Машаяк адамдын жашоосун түп тамыры менен, толугу менен түшүнө алат. Өзү көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Оорчулукту, ачкачылыкты, суукту, ысыкты ал башынан өткөрдү. Адамдардан четке кагылуу эмне экендигин ал башынан өткөрдү. Адамдар аны түшүнө алган жок, бирок ал ошонун баардыгын башынан өткөрдү. Эми бүгүнкү күндө ал сизди, мени түшүнө алат. Бүгүнкү күндө адамдардан четке калган адамдарды ал түшүнө алат. Бүгүнкү күндө жашоодо кыйынчылыктарды башынан өткөрүп аткандарды ал түшүнө алат. Анткени ал адам болуп, сиздин жашооңузду, менин жашоомду толугу менен башынан өткөрүп жашап кетти. Ошол себептен Кудайдын акылы канчалык терең, канчалык жеткилең. Ага биздин акылыбыз жетпейт. Бирок бир гана нерсени түшүнө алабыз. Азыр дагы биздин жүрөктөгү ырашылыктарды, биздин жүрөктөгү муктажчылыктарды ал уга алат жана түшүнүү менен сизге жардам бере алат. Бул майрам сиздин жашооңузда кубанычка айлансын. Бул майрам жүрөгүңүздөрдө чындап эле кубанычты жаратсын. Кудайдын акылы чексиз экендигин дагы да түшүнгөнгө Кудай сизге жардам берсин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм.